Dərdi-dərmək boyunca məsələ kurs boyunca bitirib отыр. Meditsina қаражаттары бойынша. Бұл бойынша keçеден премьер сүйлөштүк тынбай иштеп атабыз бұл бойынша дагы. Дәрди-дәрмек өкмөт сыртын акырыш боюнча мәселени колго алып атабыз. Келе баштайт. Премьер министрдин өзүнүн көзөмөлүндө өзүбүздүн фармацевтика өндүрүшүн ошол дараметибизди колдонуп, ошолордо керектүүлөрүн чыгарылды. Азыр каражаттарды ошол биздин фармацевтика тармағында иштеп жатқан ишкерлерибизге каражатты бериш боюнча маселени дагы азыр колго алып атабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкекте ачылган түнкү стационарларга барганда азыркыдай кырдаалда жан үрөө иштеп жаткан ыктыярчыларга өзгөчө баа берди. Мамлекет башы илдет менен күрөшүүдө ыктыярчылар медиктерди камкордукка алып, колдон келген жардамын көрсөтүп жүргөнүнө ыраазычылык билдирди. Ошону менен бирге алардын активдүү жарандык позициясы менен стационарлар ачылып жатканын белгиледи. Бүгүнкү күндө ыктыярчылардын эмгеги баа жеткис. Мындай уул кыздарыбыз турганда илдетти жеңээрибизге бекем ишенем. Жабыла көтөргөн жүк жеңил дейт элибизде. Калк башына төшүк түшкөндө ынтымакташа кол сунган ыктыярчыларга ыраазычылык билдирем, деди Жээнбеков. Ошондой эле президент элдин күчү биримдикте, ынтымакта жана тартипте экенин кошумчалады. Бүгүнкү шартта өзүнүн ден соолугун төбөкүлгө салып, биздин элим жерим деп биздин ыктыярчыларыбыз эмгеги баа жеткисе эмгек болуп атат. Ушундай уул кыздарыбыз турганда буйрса биз бул илдетти жеңебиз. Мен буга бекем ишенем. Жабыла көтөргөн жүк жеңилдик дейт. Ынтымакташып биздин ыктыярчыларыбыз өз эрки менен ушундай жардамдарды көрсөтүп, мен аларга дагы терең ыраазычылык билдирем. Биз болгон аракетти барып топтоп, бириктирип, ушул илдетке каршы бекем турсак, бул илдетти Кудайым болсо жеңебиз. Биздин күчүбүз эмнеде? Биздин күчүбүз биримдик, ынтымак, тартипте. Başka ülkelerden